Биздин бүгүнкү айыл эми берүүбүз Бакай Ата районуна караштуу Түйтө айылы болмокчу. Бул айылдын өзгөчөлүгү чакан айыл. Калкынын саны 1100дөн ашык. Ал эми бул айылдын жарандары 4 түлүк мал менен жан сакташат. Учурда санга эмес, сапатка басым жасап, асыл тукум мал чарбаларын жандандырууда. 17 километр турат Түйтө айылычы. Түйтө айылы Акнада айыл өкүнүнө карайт. Ушу 7 айылдын ичинде ошо бир айыл ушул эң аркы айылы да. Азыр элдерден бакканда только мал кел. Жылкы, уй деп коет, кой деп коет. Мал кел деп биттиги. Ушундай жаша, бирок ынтымактуу жакшы эле. Таза суу болсо, таза суу былтыр кирип баштаган уже 3 жыл болгон, мурда жылы. Быйыл уже бүттү уже. Быйыл бүттү. Эми жазга мал сдавать этет элечи. Где-то эмелерде июнда сдавать этет да. Таза суу болсо 80 метр чыгат, 2 скважина бар. Жер болсо ар бир жаанга 68 соттон бөлүнгөн. 68 соттон бөлүнгөн, аны огороддор болсо 20 соттон өйдө бөлүнгөн. Эми ар ким ар кандай да. Берден айылдын башына чейин 3 километр. Бурт эткен жерибизден 80 метрден чыкты. Анализ алып, Артисанга жеттиңер дегенден анан биз токтоттук. Аны атайын Бишкектен келип текшерет экен, ошолорго астырат экен. Буга чейин эми элдин ичкен суун мен келип иче албай койдум. Дамамынча болуп, аппак ичинен бирдеке чыгып атты. Ден соолук үчүн эми аны колдон келсе ичпеш керек да. Коптуунан мурун жарым эле элдин өтүп жарабай калды болуш керек. Бүгүнкү күндө элдики эми мына таза суу тартып койдук, мындан аркысы 100% таза суу менен камсыз болот, болду. Немеге атага бөлүнүп келет, анын ичинен дагы элтер, атабак, кийикбай, анан итикул болуп. Ошо бул айыл жакшы, баардыгы бар. Мечитибиз салынган, чоң мечит. Талас району боюнча эң алыстыкы мечиттердин бирөө. Банябыз бар, спорт залыбыз бар. Неме клубубуз бар, тойкана. Баардыгы жетиштүү ушуга. Айыл болсо ынтымактуу. Бул чарба менен алектенгенибизге уже 3-4 жылдан бери атам багып жүрөт, фермер кылып, ушинтип байлап, анан бизге да кийин өткөзүп үйрөттү да. Бизге да үйрөттү. Биз ошол боюнча жылкыларды семиртип, 2 айдан 3 айга чейин семиртип, анан элдерге сатабыз да. Семириш үчүн бизде жемдерди түрүн, витаминдер берилет. Будайлар, ар кандай жемдер тартылып, ошол жемдерди беребиз. Кышында болду, ушундай эле ордунан жылдырбай сарайда эле турат. Жылкылар негизи бизге келгенде арык болуп келет да. Бизге арык болуп келгенде аларды базардан алабыз. Ар кандай болуп калат, ценасы бирде өйдө болуп калат, бирде ылдый болот. Бирок арыгын алып, жем берип, семиртип, андан кийин сатабыз да. 2018 ушу арашанын породасынын выставкасын көрүп, ошодон кийин ушул койго кызыгып калганбыз. Ошонун себептери менен баягы асыл тукумга өтүп, малды жакшыртуу максатында багып келебиз. Ошо 2018ден бери эле ушу койго, ушу арашанга кызыгып багып, мына эми деп жакшы азыр кичине жакшы болуп калды да мунукуга караганда. Бул өзү арашанын мясосальный болуп түптөлгөн. Өзү Кыргызстандын китебине арашан деп кирип, биздин өзүбүздүн Кыргыздын сыймыгы арашан. Артыкчылыгы көрүп турганыңыздардай эле ушу бою болот, дагы эмнеси веси көбүрөөк болот. Ошо
эт багытында болгондон кийин ошо суулуу болот. Бул койдун бакканда бул артыкчылыгы берки малдарга, мурунку малдарды деле багып келгенбиз, бирок андан артыкчылыгы бийиктигине, суулугуна карап кызыгып ошого багып берип, азыркы учурда базар баасы өйдөрөөк болуп, буга кызыгуу жаратып Орто Азияда ошого карата багып келе атабыз. Эң жогорку баасы бу жерде бир кой бар, жакында эле алынды, ошо $12,000 алдым. Бу жерде өзүбүздүн Талас областынан эле сатылып чыккан койлордун немеси, чыккан түптөлгөн, жери түптөлгөн ошону $12,000 эң кымбат коюм, ошо $12,000 жакында эле алдым, бир ай. Теги чарба ушуну түптү өндүрүп, бир эле өзүбүзгө эмес, жалпы кыргыз элине, жалпы эл журтка баягы арнап баарыбыздын үйүбүз ушундай арашан болсо экен. Биз сыймыгыбыз ушу арашан кой багытында болгондон кийин ушу баарыбызда ушундай кой болсо экен деп эле ошого ниеттенип багып атабыз азыр. Спорт залыбыздын ачылганына 3 жылдын жүзү болду. Бул жерде жалаң гана мектеп окуучулары катышат. Бул жерде чектөө деле жок. 3-класстан 10-класска чейинки кыздар, балдардын баары эле катыша алышат. Ал эми жараткан ийгиликтери Талас шаарында алды Нарынга, Бишкекке чейин барып күрөшүп, 1-2 орундарды ээлеп келүүдө. Бул залдын келечеги абдан жакшы деп үмүттөбүз. Буйруса ушу биздин залыбыздан дүйнөнүн, Олимпиаданын жана Кыргызстан чемпиондору чыгат деп толук ишенебиз. Бул зал жокто биз машыкпакчыбыз. Өзүбүз эле үйдө жүрүп, анан кийин 3 жыл мурун бул зал ачылган. Ачылганда биздин жаңы биринчи агайыбыз Аслан агай. Аслан агай келгенде биз жакшы күрөшүп, жакшы машыгып, чоң ийгиликтер жаратып атабыз. Буйруса дагы көп чемпион болобуз, Азияны урабыз. Ушу жакында U-Fitness болот, ошого даярданабыз. Жакшы машыгып келе атабыз. Берге иштеп, ушу залды ачылгандан ушу жердеги эне аталары эл суранып, ушу залга иштеп бер деп суранышып алып келишкен. Ошол жерге келгенден баштап балдардын кызыгуусу жакшы. Ошон үчүн 1 жыл, 2 жылга жетпей эле ушу чемпионат Кыргызстандан дагы медаль берди да. U-Fitness деп коет, 15 жашка чейинкилер, 17 жашка чейинкилер деп азыр чемпионат Кыргызстан возрасттарына жараша чемпионаттар өтүлөт. Ошол жерден барып эле балабыз чемпионат Кыргызстандан 3-чү болуп, кызыгуусу жакшы балдардын. Кудай буйруса, быйыл мынакей февралдын 5-inde чемпионат Кыргызстан болот. Ошол чемпионат Кыргызстанга дагы ушул жерден кудай буйруса бир 2 бала даярданып атат. Берден эми балдарга айтабыз, жанагындай бир зыяндуу нерсени, жана Кытайдын жанагындай бир конфеттерин жебегиле, жанагындай бир зыяндуу жана нитро жана соктор бар, ошолорду ичпегиле. Эми берден биз өзүбүз балдарга весине жараша эмне тамак ичиш керек, организмге эмне тамак керек, ошонун баарын биз айтып турабыз тренировка убагында. Вестерин кууганын баарын чемпионат Кыргызстанга мисалы 3 кило, 4 кило кууган балдар бар. Ошолорду эмне тамак ичесиңер, эмне тамак ичпеш керек, баарын биз өз контролдоп турабыз балдарды.